Замандын өзгөрүшүнө жараша коомчулуктун табити да улам өзгөрүүдө. Маселен, эгемендүүлүккө чейин улуттук кийимдер таптакыр эле унутулуп кеткен болсо, акыркы 5-10 жыл аралыгынан бери алар кайрадан жанданып, керек болсо алар брендке айланды десек болот. Ошол эле байыркы ата-энелерибиз кийип чоңойгон чыптама белдемчилер, чапандын түрлөрү улам жаңы стилге салынып, жашоо шартка ылайыкталып тигилүүдө. Бүгүнкү күндө аларга болгон суроо талап да күч болгон соң, алардын баасы да арзан эмес. Биз, например, бир изделияны жок дегенде 1-2 күндө бүтөбүз да, 1-2 күндө аябай бүт кылдаттык менен чийилип, кесилип, примерка болуп, анан тигилет да. Экологический деп. Натуральный тканьдан болсун, удобный болсун, ошого карашат да. Азыр баары эле удобствого карап качкан, кооздукту да карашат, бирок көбүнчө удобствого карап качкан да. Дем алып турсун, денебиз дем алсын, тканьдар кандай ткань, ошого талап коюшат. Кандай фасон, ошону кандай отургузасың, ошо бүт баарын ошо биздин ар бир качествонун баарын карап чыгышат да. Ошого элдин талабына ылайыктуу кылабыз, всегда клиенттин оюн аткарабыз да. Заманбап стиль менен улуттук колоритти камтыган бул кийимдерди учурда ошол эле жаштар да жана улуу муундар да жактырып кийишет. Мына ушул тапта кыргыз ушундай кыргыз кийимдери кайра жанданып, кайра жаштар кыргыз кийимге мындай кызыгып, жакшынакай мезгил болуп калды. Илгери Союз мезгилинде бул эречек кыргызча кийим даже унутулуп бараткан. Мына ушул тапта кайра жаштар дагы ушу тиги кыргыз кийим кийгиси келип. Кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралган бул чапан чыптамалардын баасы тигилген кездемесинен көз каранды. Мисалы, жибектен тигилген чапандар 3500 сомдон 15000 сомго чейин. Ал эми жөнөкөй пахта кездемесинен тигилсе, баасы да арзаныраак болот. Акыркы учурда бул кийимдерди салтанаттуу кечелерде, майрамдарда гана кийилчү сахна кийими эмес, күнүмдүк турмушта да кийилип баштаганын көрүп жүрөбүз. Тахмина Кенжебек кызы, Инсан Бакиров, Нью ТВ.